бир эже дагы айтып калды эле мындай: чет жактан Кыргызстанга келсем баары эле кабактарым бүркөп жүрөт дейт да. Билбейм эмне үчүн мынчалык деңгээлде бүркөшөт. Чет жактарда көпчүлүк учурда мынтип жылмайып салам бергенде ушунчалык жакшы үйрөнүп келдим деп ошентип айтканы бар да. Ал сыңардай жылмаюу бул сүннөт, жылмаюу бул садака деген сыяктуу биз дайыма ушу жылмаюуну эч качан жокко чыгарбашыбыз керек экен. Туура айттыңыз. Анан мына ушундай бир өйкөй турган маселелерге бөгөт коюудай, мындай бир илимдин орду канчалык, негизи эле ушул адеп ахлак маселеси, ыйман маселесине ушунчалык бир биз муктаж болуп атабыз да. Анан ушул боюнча дагы өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз. Жанагы азыркы биз сиз экөөбүз жогоруда айтып өткөн жылмаюу боюнча бул эми эки жактуу карасак болот. Башка жана мусулман эмес өлкөдө мындай жөн эле эки жүздүүлөнүп жаман көрүп туруп анан жылмайып коюу жөнүндө сөз эмес. Бул чындап жакшы көрүп, чындап абалыңа ыраазы болуп, шүгүр болуп жылмаюу деген бул эки башка нерсе. Мусулмандар ошентиш керек. Алар сыяктуу кандайсыз деп коюу жөнүндө сөз эмес да. Эки жүздүүлүк ошол абалыңа ыраазы болуу. Көрдүңүзбү? Кайра эле биз акыйдага барып урунуп, акыйдага барып эле такала беребиз. Эмнени айтсак деле акыйдага барып эле уруна беребиз. Бул жерде дагы ошол маселе. Биздин жылмайбай калуубуздун себеби дагы акыйда илимин билбестигибизден, билесизби? Таң калыштуу. Биз мынтип айтышыбыз мүмкүн. Кантип жылмаям? Балдарымдын курсагы ачка отурат. Мен билбейм кечинде эмне тамак жасап берем. Мен кантип жылмаям? Балам мектепке көтөрүп барууга сумкасы жок, бут кийими жыртылып турган. Эмнеге жылмаям? Сен жылмай бер, жашооң жакшы болуп атса. Деши мүмкүн. Ошол адам чындыкты айтып атат да. Мен ага жок жылмай дей албайм да. Көрдүңүзбү? Ал адам жылмайыш үчүн акыйда илимин билиш керек. Тагдыр маселеси. Мен жаралганга чейин могул нерсе Аллах Таала алдын ала мен эмнени тандаарымды билип туруп ошол нерсени жазып койгон. Мен тандаган нерселерди гана Аллах Таала жаратып кете берет. Мени эч ким мажбурлап ушул иште, ушундай болуп сүйлө, ушундай болуп жаша деп Аллах Таала мажбурлаган жок. Мен кааладым, тандоо жасадым, Аллах Таала ошону жаратып кетип баратат. Дуа маселеси экинчиси. Биздин азыркы жанагы мотиваторлор дейбизби, коучтарыбыз, кесиптештерибизби балким кандайдыр бир деңгээлде жок, мыктылары бар арасында. Мен эч бир адамдын мындай эмгегин мындай түшүрүп, баасын төмөндөтүп коеюн деген жерим жок. Болгону ошол эже сиңдилерибиз дагы акыйданы аябай бекем алып алса деген эле үмүтүм менен айтып атам. Айтып атат да, Алла Тааладан сурагыла. Жакшы эле айтып атат, Аллах ыраазы болсун. Аллах үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Ал бардык нерсени берип коет дейт да. Эми ушул туурабы? Аллахтан сурасаң эле каалаган нерсеңди сен каалагандай абалда берип коебу дегенде жок дейсиң да. Жок дегенде кандай деп түшүндүрөсүң. Мунун эки риваяты бар. Ушул хадистин бир риваятында мындайча келип атат. Дин, дуа бул ибадат да. Аллах Таалага сен өзүңө кул экениңди эскертип, сен менин кожоюнумсуң, сен кандай болсо ошондой болот деген абалыңды мындай ардына коюп тура турган нерсе. Ошон үчүн ботинкаңдын боосу чечилип калса дагы Аллах Тааладан сура деп атат да. Я бисмилля Аллах, ушуну байлап коюуга жардам. Карасаң, сенин кулчулук абалыңа ушундай коюп турат да сен. Мен өзүмдүн күчүмө ишенем, өзүмдүн күчүм менен жеттим да деп теке бербиз го биз. Эми дуа кылганда деп атат. Сен сураган нерсени Алла Таала дал өзүндөй кылып берип коет дейт да. Мага бир көк роза келсинчи бүгүн десе, бирөөбүзгө көк роза жөнөтүшү мүмкүн. Аллах Таала бир себептер аркылуу сага ошону алып келип берип коет, дал өзүндөй. Аллах Таала кудуреттүү зат, ал үчүн мүмкүн болбогон нерсе жок. Экинчи дуанын кабыл болуу жолу дейт. Сен сурап атасың, iPhone 13 берип койчу дейсиң, iPhone 13 жок. Анан акыйдасы жок адам эмне кылат? Алла Таала баарын берет дебедиң беле? Кана бергени? Мен күнү түнү сурадым го, берген жок го iPhone'ду. Дейт дагы, Аллах андан сактасын, эмне болушу мүмкүн? Динден алыстап кетиши мүмкүн да. Сен ага биринчи үйрөтпөйсүңбү акыйда илимин алып барып? Андан кийин бул жакка келебиз деп. Демек, экинчи жолу эмне болуп атат десе, Аллах Таала сен сураган нерсенин өлчөмүндөй зыянды бир жашооңон алып койду деп атат. Карасаңыз, анткени Аллах Таала жакшы билет сага эмне зарыл экенин, сага эмне жакшылык экенин. Сен ойлодуң, мага ушул нерсе жакшылык деп, бирок Аллах Таала билүүчү зат, ал алим да. Ошондуктан ал сага эмне керек экенин көрдү дагы, жок, бул эмес, сага мунусу жакшыраак деп туруп зыянды алып койду. Үчүнчүсү дейт, сен сураган нерсенин жообун Аллах Таала акыретте берет дейт да. Бул
мындай чексиз бир сүйүнүч, биздин балким ушул жашоодогу иштеп жаткан акылыбыз өлчөй албаган сүйүнүч, ошондой деңгээлдеги, ошондой өлчөмдөгү. Көрдүңүзбү? Демек дуа кабыл болобу десе сөзсүз кабыл болот. Аллах Таала жайылып анан өзүнө мындай сунулган алакандарды бош түшүрүүдөн уялат деп атат. Аллах Таала ушунчалык уялса, сен Аллахка кайрылып, Аллахым мага ушуну берчи десе, бул алакандар куру түшпөйт дейт да. Бирок көрдүңүзбү, ушул 3 жолун айтыш керек да. Сурай бергиле Аллахтан. Же ошону аласыңар, же ошонун өлчөмүндөгү бир зыянды алып салат Алла Таала, же акыреттен жообун аласыңар деп. Көрдүңүзбү? Кайра эле барып акыйда маселесине такалып атабыз. Эми караңыз. Бул жанагы күлүүгө тиешелүү. Сен сурадың, Аллахым, бүгүн бир чучук жөбүм келип атат. Сен баарына мындай кадыр затсың го, бир себеп менен чучук келип сурадың, жок, бир жума, бир ай такыр көңүлүң калды да, нан менен отурасың. Аны эмне кыласың? Ошол абалыңа шүгүр келтирип, анан сизди көчөдөн көрсөм, ассаламу алейкум деп жылмаям да, абалыма ыраазымын. Мен сураган нерсени Аллах бербегенине ыраазымын. Демек, ошол Аллах берген абал мен үчүн жакшыраак экен. Мен сураган абал эмес. Мына момун мусулман ошон үчүн жылмайып жүрөт. Ал Алладан сураган нерсесинин баардыгын алып аткан үчүн жылмайып жүрбөйт. Эсептешип, сөзсүз бер, анан мен жылмаям, бербесең жылмайбайм деген нерсе менен жашабайт мусулман. Сурайт. Бул дагы ибадат. Иншаллах, ошол дуа кылып атканым үчүн дагы Аллахтан бир сыйлык келет. Деп көрдүңүзбү? Аллах Таала берсе бир сүйүнөт, бербесе миң сүйүнөт дейт момун мусулман. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн алса дагы, албаса дагы, бүгүн нан жеп жатса дагы, ал ошол абалына ыраазы болуп, Аллахым, ушунуңа дагы шүгүр. Менде нан бар. Макул, нан жок болуп калды, бирок балдарым ооруп атты эле, жакшы болуп калды. Мен ооруп аттым эле, жакшы болуп калды. Алхамдулиллахи роббил аламин, жакын адамдарым жанымда көзү тирүү турат. Менде мүмкүнчүлүк бар адамдарга дин жеткирүүгө деп бир сонун нерселердин баардыгын таап алат. Адам өзүн бир физикалык наслажденияга, физикалык жактан гана ырахаттанууга байлап алган үчүн ар дайым кабагы түшүп, маанайы жок, бүгүн эмне жасайм, май жок, чай жок деп жашай берет да. Бирок адам баласы унутпаш керек, адамда физикалык ырахат алуудан башка дагы руханий ырахат алуу деген нерсе бар, жүрөктүн ырахаты деген нерсе бар, интеллектуалдык ырахат алуу деген нерсе бар. Кээде отуруп эле Курандын бир аятын окуп койсоң деле, кем акылың менен түшүнбөйсүң деле, бирок жүрөгүң ырахат ала берет да, субханалла. Көрдүңүзбү? Анан кээде отуруп бир хадисти окуп, анан бир ушул билбейм, табийиндердин деле, теги сахабаларга кетпесек деле, бир окуясын окуп койсоң деле мотивация алып эле, өзүңчө эле бир руханий азык алып каласың да. Мен деле ошонто алам, менде деле ошол акыл бар го, менде деле ошол жүрөк, менде деле ошо ичей карын менен бөйрөк иштейт, ошондой эле функционалдык бир абалда жайгашкан органдар деп. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн адам баласы өзүн физикалык ырахаттанууга байлагаш керек. Аллах Таала эмне деп атат? Ырыскыны мен сага гарант кылып берем деп атат да. Сен аракет кылсаң, кылбасаң дагы. Сен мусулман болсоң, болбосоң дагы, эки жүздүү, лицемер, эмне болсоң дагы, ырыскың гаранттык түрдө менден деп атат да. Биз гарант түрдө момундай турган нерсеге аракет кылып, ошол жерди казып, анан ошого маанайыбызды түшүрө беребиз да. Ооба, алма буш оозума түш деп жатуу жөнүндө сөз эмес. Мен бир гана адам мындай ачкалыктан өлүп калбайт. Аллах Таала бир себептер менен, жолдор менен сага сенин ошол күндүк рызкыңды алып келип бере берет. Эмне деп атат? Адам баласы, мен сага бүгүнкү рызкыңды бүгүн берип атам, эртеңкини менден талап кылба деп атат. Мен сенден эртеңки ибадатта талап кылган жерим жок да. Бүгүнкү 5 мал намазыңды окуп кой, жетиштүү. Маселени көрдүңүзбү? Ушулардын баардыгын билиш үчүн жана сиз сураган илимдин деңгээли канчалык дегенде, илимдин деңгээли 100%. Адам акыйда илимин билип алса, өзүнүн динин билип алса, жашоо жеңил болот. Жашоодо сен жан дүйнөң тынчтанып, күлүп, рахаттанып жашаштыгың, ал жашооң өзүң ойлогондой болгондон эмес. Сен деле ооруйсуң, сен деле акчаң жетпейт, урушасың, бирөөлөр сени сөгөт. Анан сен алхамдулиллах деп коюп жүрө бересиң да, анткени билесиң, андан оор абалдар бар экенин. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн илимдин деңгээли 100%. Сен жөн эле жашаш үчүн дагы, жөн эле тамактан ырахат алыш үчүн дагы, жанагы коронавирус болгондо тамактын даамын сезбей калбадыкпы? Кофени улам жыттайсың, мен кофеден ырахат алган адам катары билип айтап атам да, кофе деп. Жыттасаң эчтеке жок да, мурдуңду салсаң дагы. Анан кийин бир жума 10 күндө кайтып келгенде, Кудайга шүгүр, кофени жыттым, билип калдым го дедим. Көрдүңүзбү? Демек, ырахат алууда биз
жоктон бардан Аллах Таала берген нерсеге шүгүр кылсак, ошол нерседен рахат алабыз. Руханий рахат алсак болот, анан интеллектуалдык рахат алсак болот. Бир жакшы лекцияны көрүп койсоң, жакшы китепти окуп койсоң, интеллектуалдык рахат аласың да, курсагың бир тойгондой болуп калат. Ошон үчүн күлүп жүрүүнүн себептерине дагы биз илим алышыбыз керек.